Балдарыңыз бактылуу, бай, эркин, ден соолукта жашасын деген болсоңуз комментарийге амин деп жазыңыз. Баардык нерсени сөзүбүз менен балдарыбызга воспитание бергенде айтабыз, бирок аларга эң чоң мисал катары бул өзүбүз болот экенбиз. Эгер сиз өзүңүз бактылуу, ден соолугуңуз жакшы жашасаңыз, балдарыңыз да ошол нерсеге көрүп өсөт экен. Мисалы, ошол эле акча темасын алганда, менин кичинекей кезимде биздин ата энебиз эми орто жашаган эле адамдардан постоянно мен мамаман акча жок деген сөздү укчумун да. И чоңойгондо чоң акча тапсам дагы, вот миллионумду таптым, 100 000 таптым, 200 000 чоң акчалар тапсам деле тез эле ошол акчаны курутконго шашам да. Прям мага дискомфортно баягы чоң акчаданчы кыжалат, дөөлө титирөөлө, анан баягы акчам жоголуп кеткенде, акчам жок калганда комфортно, сонун, бактылуу мунго. Анан мышлением тууралуу ошол неге мен тапкан акчамды ушинтип көбөйтө албайм, тапкан акчамды бат эле жоготом деп изилденип, окуп, өзүм үстүмөн иштеп баштаганымда мен түшүндүм да, мен кичинекейимен акча жок деген программада чоңойгон экенмин. Ошон үчүн чоңойгондо миллион тапсам дагы аны шашыламын, карызга беремин, бир нерсе кыламын, кредит аламын, акча жок деген позицияда жашаган, потому что бул для меня комфорт болот экен да, акча жокчу. Ошон үчүн эч качан балаңызга акча жок деп айтпаңыз. Эгер акча жок деп айтсаңар эле все, ага мээсине ошондой программаны саласыңар да күнүгө. Анын үчүн балага не деп айтыш керек? Мүмкүнчүлүктү карайлы азыр. Же болбосо азыр, например, бир нерсе сатып бер деп атса, буну алып бергенге акча жок эмес. Мүмкүнчүлүктү карайлы, аракет кылып көрөбүз десеңиз, ошондо бала мүмкүнчүлүк издеш керек турбайбы, аракет кылыш керек турбайбы деген туура программа келет да. Ошентип мен өзүмдүн үстүмөн аябай көп иштедим. Көп акча, миллиондорумду жоготуш керек болду, чтобы ушул программаны билиш үчүн. Ошон үчүн балдарыңызга туура мышленияны бериңиз. Каждый раз акча жок деп айтканыңызда өзүңүздүн колуңузду катуу чымчып коюңуз. Ошондо да өзүңүзгө программа болот да, балаңыз кантип айтпаган. Өзүңүз дагы ошол акча жок деп айтканыңызда, балага айтып атканыңызда мояңызга баардык жерге дагы жок деген нерсени айт. А на самом деле акча бар. Аллахым ошо кумурскага рызкы берип аткандан кийин сизге бербей койбойт. Берет, бар. Просто ошону бар деген изобилияга өзүңүздү тарбиялашыңыз керек.